Студия «Принц мира» представляет. Они ушли в горы. Главный герой Нурсултан Жалал'ın dostları Canayaşları Alay rayonu Arpa Dengler Aylı On 16 yıldır joluguşu. Жигиттер келдик, бүгүн жайлоого чыгып баратабыз. Бишкектен, Казакстандан келген жигиттер. Цел бул жак. Assalamu alaikum, урматтуу Нурсултан Мамутулу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Ооба, бул чыгарышта достор менен эс алып келгенди чагылдырабыз. Айта кетсек, машина ушул жерге чейин келет. Биздин жайлоого. Мындан бул жагына эшектер менен чыгыш керек, же жөө кыйналып чыгыш керек. Азыр жайлоодон азирет 3 эшек жөнөттүр, ошону ким минет деп талкуулап жаткан учурубуз. Аяштарга берели десек, аяштар минбейбиз дешти. Азыр жолдон көрөр жатабыз. Кызыктын баары алдыда. Кеттик бе, досум. Аке. Алда салдык бул. Шарими. Алдыда эшекчендер кетип атышат, жөөчөндөр кетип атышат, маке. Эшекти весине карап миништи. Кимдин веси оор болсо, ошолор өйдөгө чыгыш кыйынга турду. Мынакей, байкасаңыздар, бүт веси оорлор эшекти минип алып чыгып баратат. Нурик деген бала 90-дон ашык килограмм чыгат. Бул жерде Нурчик деген баланы алмак салмак Рыспай деген бала айдап баратат. Бул жерде Рыспай кайра минип алыптыр. Веси оор да, бул почти 100 килограмм чыгат. Минус плюсу менен. Isып башташты уже. Балдар ысып чечинип башташты. Саат 9-10 чамасы. Эртерээк жетели деп ашыгып турган чагыбыз. А бул баланын кайманаты жеңгөчөрдөй деп коет. Суусап жолдо бараткандагы муздак булактан суу ичти. Пай деп. Мына жайлоого келип, Аңгыча эле жайлообузга келип калдык. азыр бул жарымы. Жайлообузга келип калдык. Эшектер кыйналды бир аз. Ошентсе дагы жакшы келип алдык. Kilolar be. Бул жерде эмнеге каткырып атканын билбедим, бирок жакшы келип алдык деп сүйүнүп атышат окшойт балдар. Сүрөткө тартып баштады Артур деген жигит. Видеого тартып башташты. Колдорду жууп, киргиле деп биринчи сырттан бир кеседен кымыздан бердик. Эми үйдүн ичине киргичкиле деп азирет суранып турган жери. Бул жерден сүйлөшүп отуруп Нурчикти бий коебуз деп бий шайладык. Бул жерде правило ошондой болот. Үлүштө бий болот, ал бар жагын көзөмөлдөйт жана касакүл деп коет, ал бул кымызды баарын бирдей кылып, баарына куят. Аңгыча эле кукудос келип калды, кечигип келди, баары менен туруп учурашып, кечигип келген үчүн штрафтан бердик кымыз. Штрафы кымыздан, бир кесе кымыз ашыкча ичет куку. Оппозиция, не дейсиңер? Артык көрөм барымдан. Менде бир дос бар, жүргөн жерим айрамдай. Менде бир дос бар, дили таза айран. Менде бир дос бар, тууган болуп калгандай. Менде бир дос бар, мактан алам аргандай. Достор, 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 достор.
Кыргыздын улуттук тамактары кирип баштады. Ооба. Майлаба жупка. Жайлоонун жупкасы. Мына кымыздар менен экинчи партиясы бөлүштү. Жамчасы уктады мында. Жамчасы кетти дегендей. Мында Мырзабай турат, мында Талантбай турат. Мында Кубанычбай турат. Мамбетбай турат мында. Чыныгы аттарын айтып коеюн, тааныбагандар болсо. Нурланбай турат мында. Дастанбек турат мында. Кубанычбек турат мында, Кубанычбек. Жок, чыныгы аттарын айтсам, Нурманбет турат мында. Толкунбек, Адылбек, Төлөгөн, Артур, Нурсултан, Рыспай. Окотор кола. Улан. Аскар. Тынар. Даняр. Азирет. Кызык болот. Жупка. Төлөгөн бир аз кечип келди. Ал мурчиге кыстап турган учурубуз. Уже кызып калдык. Кымызды көп ичип, мас болуп калдык. Жарымыбыз мас болуп, жарымыбыз уктап атат. Кымыз кыстоо менен ичилет дегендей, аябай кыстап баштадык. А бул жыгач кесени шалпаңдап коюп, ушуну менен толтура коюп ичели десек досторубуз чыдабай коюшту, иче албайбыз деди. Ошон үчүн бир аз бөскөрөк кылып, ушул жыгач кесе менен кыстап баштадык. Нурике берсек, Нурик Аяшууна ичип берчи деп өтүнүп атат. Азыр өтүнүп Аяшуу ичип берди. Калган эми өзү ичет. Аңгыча эле баары ичишти, арадан кушкандар болду. Алар видеого тартылган жок. Эми антрак болду. Антрак башталды. Антракта монтип биздин аяштар жайлоодогу жаш балдар менен жаш кезегин эстешип ортого түшмөй ойноп атышат. Бала чагын эстеп мынакей жыргап атышат. Мына бул биздин жайлоодогу жаш балдар. Сүйүнүп жыргап отурушат. Коноктор келгенде биз менен чогуу ушинтип жыргап ойношот булар дагы. Дронду учурсам, дронун артынан чуркап жүрүшөт. Мынакей биз дин балдар азыр ойлонуп, кантип кымызды сиңирсек экен деп айласын таппай турган чагы. Анан биз дагы ойнойлучу деп футбол ойнодук. Ал футбол ойногонубуз видеого тартылбай калды, себеп дегенде өзүм дагы футбол ойнодум. А бул биздин жайлоо, Атбулак конуш, Арпа Текбир айылы, Атбулак конуш жайлоосу. Арчалуу, жашыл, сонун жерде жайгашкан биздин Атбулак конуш жайлоосунда достор менен эс алуу ушинтип өтүп жатат. Менин алайын. Бул жерде Төлөгөн туруп, ары бери басып, кымызды сиңирип турат бул жерде, кол көтөрүп. Бул жака тоого аяштарыбыз чыгып кетти. Бул жактан сиңирсекпи деп. Арчанын түбүндө турат, тиги арчанын. Карагылач аябай сонун мезгил экен азыркы учур. Сонун карагандар, сонун болуп, сары, ак болуп гүлдөп турган учуру. Ушундай таза абада, сонун жерде кымыз ичип, эс алганга эмне жетсин, карагыла. Буйруса, эс алуу жакшы болуп атат.
Бул биздин үйлөр, жайлоодогу биздин тамдар. Бул жакка биз уйларды, малдарды ушул жакка айдап, эки тал турган жерге бейлерди байлайбыз. Биздин желе. Бул жак желе болот. Аяштар мындан да тоого чыгып баратышат дагы. Дөңгө чыгып баратат дегеним, дөңгө, дөңчөгө. Көрбөй калсам сагынамын көркөмүңө сарыгам. Негизи биздин жайлоого май айына келсе аябай сонун болот. Бул жерде Куку деген досубуз дронго кайра тийишип жатты. Таш менен урду унчуккан жокмун. Азыр бул жерде болбой эле топ менен урам дейт. Карагы, Куку досум топ менен урду тийип кете жаздады. Тийсе, дронду сындырмак да. Мындай болуп турат, анча-анчада. Кымыз ичкенде кайра айдап турат, ошон үчүн ары бери басып турабыз да ушундай. Кымызды сиңириш керек, кайра кирип ичиш керек. Мас болуп калышыптыр баары эле. Кымыз көп ичсе мас кылат. Мына аяштар дагы. Бир экөөсү монтип ортого түшмөй ойноп сиңиришти кымызды. Баялы деген бала вообще утулбай ойноп атат. Не болду? Утулдуңарбы? Мына суу кыз. Аяш кызыбыз болот. Наконец-то аяштарыбыз да ортого түштү. Айзат күйүп калды, Айзат. Күйдүң ошондо. Азыр Эльза куткарат азыр Айзатты. Опа, кармады. Баары киришет. Бул жерде Нурик балдар менен ойнойн дейт го. Нурикти тартып кетишти. 90 ашык килограмм жигитти тартып кетишти. Жайлоодун чыныгы жигиттери. Бул жерде Братишка Бексултан эт пиширип атат. Торпо. Мынакей кымызды үйдөн иштик, эми сырттан дагы Дони экөөбүз кыстамайды баштадык. Үйгө кирбей сыртта эс алып турганда дагы кымызды кыстап берип баштадык. Кымыз сонун, аябай сонун мезгил экен, азыр иче турган мезгил экен. Ширин, өтө ачуу эмес, сонун иче турган кымыз болуптур. Ага Азиретке чоң рахмат, сонун жасашыптыр жеңем экөө. Ошентип Азиреттин сыйы катуу, кызуу, учуру. Бул жерде аяштар мырзаны эмне аячты алып келбедиң, ошону алып келбегениң үчүн ичесиң деп кымызды кыстап жатышат. Ичпейин деп атат мырза, ырдап берем деп атат. Ырдаган окшошподу. Ак көөлү, кара көөл бирдеме деп койду. Болбоду. Обонун кош деп атат мына улан. Жок дегенде обонун ошту. Обон кош дейт.
Ай, андан көрө четкенде деп кыжалат. Тынар дагы Аяшты апкөбүн үчүн ал дагы Аяштын ордуна ичип атат. Кийинкиде сөз сап келе турган болду. Жеңиш дагы апкөбө болгон үчүн жок, мен ичпейм десе болбой. Азыр Самара жеңим кыстап атат мында. Анан эмне апкөбөйсүңбү аялыңы деп кымызды берди. Жеңиштин качканын байкадыңар да. Бирок ошентсе дагы все равно алды. Тезексиң Женго. Кымызга тоюп турганда кичинекей кесе дагы аябай кусуну келе турган болуп калды, ошон үчүн иче албай атат. Бул болсо Дон уже бөкөлчү. Этти бөлүп баштады. Балдар кетейин деп калган үчүн азыр этти тартабыз, шорпо беребиз. Анан ат аягы деп кымыз беребиз, ошо менен эс алуу бүтөт туугандар. Алдыда дагы видеону көрүп коюңуздар аягына чейин. Көрүшкөнчө барыңыздарга жагымдуу эс алуу, жакшы маанай. Видео жакса лайк басабыз, комментарий жазабыз. Каналга катталып коелу. Paketlerine salma. Paketke salma bakalım. Дагы бир айта кетчү нерсе, ушундай чогуу отуруп, чогуу эс алган күндөр көп болсун. Мынтип чогулуп турайлы достор. Биздин окууну бүткөнүбүзгө 16 жыл болуптур туугандар. 16 жылдан бери жайлоого мынтип чогуу эс алып келген күнүбүз боло эле экен. Мынчалык көп чогуу эле экенбиз да. Анан ушундай сон эс алып болду. Ушул көзүмөндер эстелик болуп калат. Азиретке чоң рахмат, аябай жакшы сыйладың. Азыр бул жерде сонун көрүнүштү көрөсүздөр, карагылачы күндүн батып баратканын. Нурчек досубуз телефонун жоготуп алган экен, ошол моменттен пайдаланып видео тартып коелу дедик. Карагыла. Чуркан келет го, чиркин чуркан келет ушундай тооздук жерлерде. Кече эле биз да ушундай жаш бала болуп тоого чуркан келип жүргөнбүз. Убакыттын өткөнүн карагыла. Нурчик да жаш кезин эстеп бир чуркап алды окшойт. Айла жок. Убакыт деген ушундай экен. Бул жашоонун закону экен. Көзүрмөндөр эле калат экен, ошон үчүн видео эстелик калсын. Видео жакса дагы бир жолу жакшы комментарийиңиздерди жазып коюңуздар. Азыр болсо биздин жайлоону дагы бир ирет көрсөтүп коебуз. Анан эртеңки күндү дагы кийинки чыгарыштан көрсөңүздөр болот.
эртең айылдан балдар сыйлайбыз дейт. Дагы сонун видео чыгат. Ошол видеого дагы кирип сөзсүз көрүңүздөр туугандар. Бардык досторума ден соолук, бардыгыбыз аман бололу, тынч бололу, сыйлашып жүрө берели. Биздин ата энелерибиз, бир туугандарыбыз дагы аман болушсун. Видеону көрүп жаткан бардык кыргыз бир туугандарыбызга ысык салам. Алай району Арпатекир айылынан чоң салам. Көрүшкөнчө, эми точно көрүшкөнчө. Жок, аягында да бир видео бар. Ошол жакта да коштошом. Бул азыр записьте коштошотам. Bir, iki, üç. Чын да жал. Эй, ылдыш качты сол. Видео атпайбы. Тура өзгөндө экен, өзгөнгө таштап келдиң го. Тура өзгөндө экен, өзгөн. Ушун менен бүгүнкү үлүш бүттү. Ичи бес алып келдик. Эс алып кандай болду жигиттер? Каш болдубу? Мынакей жарымыде жактан жарык болуп караңгыда келе жатат. Экөөбүз комментарий берип коесуз, таксыр кандай болду? Зор болду. Убагында келгиле да анан. Көрүшкөнчө анда. Көрүшкөнчө анда. Мына. Жакта келе жатат аягы. Ошо тоодон түштүк да. 15 мүнөт күтүп турса келип.